Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду Акылбек Жапаров тосуп алды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон КМШ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келгенин өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Рахмонду да Манас аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алган. Тажикстан президенти бүгүн Бишкекте өтө турган КМШ мамлекеттеринин башчыларынын жыйынына катышмакчы. Уюмга быйыл Кыргызстан төрагалык кылууда. Белгилей кетсек, Бишкекке Россия, Беларусь, Түркмөнстан, Азербайжан өлкөлөрүнүн башчылары келишти. Булак Спутник KG. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы бишкектиктерден зарыл болбосо, унаа айдабай турууну суранды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкекте өтүп жаткан саммитке байланыштуу шаар тургундарына кайрылды. Кайрылуусунда аталган башкармалык шаардыктардан зарыл болбосо, унаа айдабай турууга чакырды. Урматтуу шаар тургундары жана айдоочулар, бул жогорку деңгээлдеги мамлекеттик маанидеги иш-чара болгондуктан барыңыздарды түшүнүү менен кабыл алып, зарылчылык болбосо автоунааңыздарды айдабай турууну жана кызматкерлердин талаптарына кыйшаюусуз баш ийүүңүздөрдү өтүнөбүз деп билдирди жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы. Борбор калабызда өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жыйыны учурунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө карабай күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Кызматкерлер авто кайгуул, мото кайгуул жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кавалериялык взводу аттар менен кайгуул кылышууда. Булак Супер KG. Бүгүн 13 октябрда Бишкекте КМШга мүчө мамлекет башчыларынын кеңештин кезектеги жыйыны өтөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында саммиттин алкагында КМШ өлкөлөрүнүн лидерлери чакан жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар биргелешкен документтерди кабыл алары күтүлөдү. КМШ мамлекет башчыларынын кеңештин жыйыны ОТРКда, республикалык жана облустук телеканалдарда, ошондой эле социалдык тармактардын баракчаларында түз эфирде көрсөтүлөт деп жазды ал. Түз алып көрсөтүү саат 13:00 башталат. Булак Назар News KG. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы абадан кол салуудан коргонуунун бириккен региондук системасын түзүү жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Ага президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2023-жылдын 11 октябрында кабыл алынган. Тараптар региондогу абадан кол салуудан коргонууну өркүндөтүү максатында Кыргызстандын жана Россиянын абадан кол салуудан коргонуунун бириккен региондук системасын түзүшөт. Ал көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин абадан кол салуудан коргонуунун бириккен системасынын курамдык бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда абадан коргонуунун бириккен региондук системасын түзүү эки өлкөнүн аба мекендигин ишенимдүү коргонуу камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле улуттук кызыкчылыктардын коопсуздугун жана корголушун жогорулатат. Бул макулдашууну ратификациялоо Кыргызстандын Россия менен стратегиялык мамилелерди чыңдоого болгон умтулуусун тастыктайт жана эки өлкөнүн ортосундагы коргонуу, коопсуздук жаатында мындан аркы өз ара кызматташуусун өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Булак Назар News KG. Медиа Бишкекте унаалардын номерине карап кезеги менен чыгарууну сунуштап жатат. Медиа Бишкектеги тыгын маселесин жоюу максатында унаа кыймылынын жаңы схемасын сунуштоодо. Мисалы, так сандагы номерлүү унаалар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү, ал эми жуп сандагылар шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөрү жүрөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинде вице-мэрдин милдетин аткаруучу Максат Сазыков билдирди.
Бүгүнкүдөй ири иш-чаралар учурунда көчөдө көп адам болушу керек эле, бирок жолдор бош. Мен кадимки күндөрдө да ушундай болушун каалайт элем. Кээ бир күндөрү жумасына 2 же 3 күн ушундай так жуп системасын киргизсекчи, эмнеге болбосун? Бизде альтернатива бар. Ал жаңы келген 375 автобус. Жуптар бүгүн чыгасыңар, эртең тактар чыгасыңар. Күндөрүнө туура келбегендер автобуска отуруп кете беришет, деди Сазыкулов. Беле кетсек КМЖ саммитине байланыштуу 12-13 октябрь күндөрү Борбор калаада бардык билим берүү мекемелери онлайн окутууга, кээ бир ишканалар аралыктан иштөөгө өткөн. Мындан улам шаарда жолдор бошоп, тыгын азайды. Булак Спутник KG.